Президент урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин бүгүнкү күнү Жалал Абад областынын жарандарынын кайрылганынын себеби биз мыйзамдуу иш алып барып, мыйзамдуу мындай офистерде арендага алып договор түзүп, анан кээ бир биздин орган кызматкерлери бүгүнкү күндө бут тосуп, керек болсо коркутуп, бардык ошо арендага берген биздин жарандарды коркутуп, биз менен прямой өздөрүнүн документальный мындай представитель өздөрүн көрсөтпөй, көшөгөнүн артында иш жүргүзүп атат. Ушундай беспределдерди токтотуш керек. Анан өзүңүз лично именно Садыр Жапаров боюнча соттун көзөмөлгө алып, ушул маселеге көңүл бурбасаңыз, мамлекетте абал абдан оор. Элдин наразычылыгы күндөн күнгө күчөп, мамлекет менен элдин ортосундагы ажырым ажыраган сайын ажырап кетип атат. Бул өтө оор маселе. Ошондуктан өз көзөмөлүңүзгө алып, бул беспределди токтотпосоңуз болбойт. Экс депутатыбыз Садыр Жапаровдун түрмөдө жатышы, бүгүнкү күндө бардык мыйзамдар башка биздин жарандарга иштеп, именно Садыр Жапаровга келгенде иштебей калганы бизге өтө чоң күмөн тудуруп, элди наразы кылып жатат. Бул Садыр Жапаровду бүгүн Кыргызстандын жерлеринде колдоо, коргоо жүрүп атат. Мынакей Жалал Абад областына, Жалал Абад шаарына дагы атайы штаб ачылды. Биз айтып кетер элек, урматтуу Сооронбай мырза, элдин үнүн угуп, энелердин үнүн угуп, ушул биздин колдообузду кабыл алышыңыз керек. Баягы мурунку бийликтер кетирген катаны кетирбешиңиз керек. Биз Садыр Жапаровду баарыбыз колдойбуз. Бул саясат эмес, бул жөн гана элдин демилгеси. Эми ушул эл кол коюп, өздөрүнүн эрки менен келип, колдоп, сүйлөп берип атышат. Мына элдин демилгеси менен ушул Садыр Жапаровду колдоо штабы биздин Жалал Абад облусунда дагы ачылды. Кыргызстан боюнча дагы ачылганына, Таласта, Ошто, Бишкекте ушул штабтарды ачуу менен бирге көп жерлерде действительно бут тосуулар болуп атыптыр. Мына мен лично Ноокенден Кочкор Атадан болом, Жалал Абад облусунан. Ноокенге дагы орган адамдары келип көзөмөл кылып кетишти. Ошондуктан мен суранып кетер элем. Бул жерде мыйзам бузгандык жок. Элдин демилгеси менен ачылып, элди ушул Садыр Жапаровду колдойм деген гана карапайым элдердин күчү болуп саналып атат бул жерде.